Эмесе урматтуу туугандар, бүгүнкү эфирибиз сонун мыкты болот деген ойдо турам. Анткени бүгүнкү коногубуз өзгөчө дегенде өйдөн башталат, өзүбүздүн өлкөнүн биздин баягы Кыргызстанда дин келип, азыр Кудайга шүгүр, альхамдулилля деп баарыбыз мына ушинтип сүйлөп, машалла деп сүйлөп, Кудайга шүгүр динден кабар алып, маалымат алып билип калдык. Албетте буга биздин аталардын дубасы, бабалардын дубасы жана биздин элдин мээнети болгон. Андан кийин биздин азыр Кыргызстанда аалымдарыбыз абдан көп. Раматылык Чубак ажы устаз, Абды Шүкүр дегеле санап отурсак, Кудайга шүгүр, Аллах Таалам бизге берди. Бирок эң биринчи мына ушулар келе электе, бизге даават толук келе электе бизде бир гана ысым бар эле. Ал Өзбек ажы эле. Эмесе бүгүнкү коногубуз Өзбек ажы устазыбыз келген экен. Ассаламу алейкум устаз, куш келипсиз. Алейкум ассалам. Рамазан айыңыз кут болсун, кармаган оразаңыз кабыл болсун. Аллах кабыл болсун. Сиз менен түз эфирде чыгып атканыма абдан кубанычтамын. Чындап эле сизди биз биринчи көргөндө эле ошо Өзбек ажы молдо дейт элек. Анан мен дагы эле айтып берем, ошого чейин сизди аял кишилер аябай жаман көрөт эле. Анан азыр дин жаман көрөт эле дегеним эми көп угат элем да, кесиптер эле ал кездерде. Анан азыр болсо дин бизге жайылып, динден маалымат алып, ар бир кыргыз азыр эми сиздин кадырыңызды билип, ыраазы болгондордун саны көбөйүп баратат. Сиз көрсө башкача хикмат менен келген экенсиз жана сиз менен сыймыктанабыз. Сиз дагы өзүңүз дагы сыймыктанасызбы? Кыргызстанда эң алгачкы жолу бизге жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырган экен, сиз болгон экенсиз. Ал кезде бир дагы көзгө бастуу алымдарыбыз болгон эмес экен да. Алхамдулилля, мен сыймыктан эмес, мен сүйүнөм да. Дин үчүн күрөштүк. Аллах ыраазы болсун сизге. Алхамдулилля. Мен чоң ийгиликке жеттик десе болот да. Чынында 70 жыл тескери жолдо жүрдүк. Бәрін жок кылган, динден эч нерсе калтырган эмес да. Унутулуп калган. Сайыз убагында. Анан адамдардын баары ойлору, түшүнүктөрү башкача болуп калган болчу. Анан ошол убакта динге аракет кылдык. Анан ийгиликтүү болду десек болот да, иншалла. Сиз эми азыр деле динге келип атып 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга чыгып келип, анан шайтан алейхиналат бат эле азгырып коюп, кайра жолдон тайып кеткен бир туугандарыбыз көп да. Анан сиз эң алгачкы ушул бизди туура жолго баштаачулары, кийин акыретте жүзү жарык болуучулардын катарында экенсиз. Буюрса ылайым ошондой болуңуз. Анан сиз кантип ушул динден маалымат алып сайыз көздөй? Өзүңүз Таласта төрөлүп өскөнсүзбү? Таластан болосузбу өзүңүз? Ооба, мен Таластан болом. Менин чоң энем намаз окучу. Ошо чоң энем намаз окуганда ошо биз кичинекейибизде ошо жанында жыгылып өрчүбүз да, ошо. Түшүнбөй, анан бизди мактап, конфет-санфет, өрүк мейис берип, ушинтерчи да, дуа кылчу экен. Ошо азыр ойлосок, ошо көп дуа кылган экен. Бирок чында эл намазды билчү эмес, эл мусулманчылыкты билчү эмес. Мен мусулманмын деп эле жүрө берген экен. Анан бирок келменин да түзүктөп эч ким айта алчу эмес, ушундай. Акса курт молдолор бар эле, курт молдолор. Ошолор бираз илими бар болгон да. Билчү бираз. Анан молдо дегенибиз бар эле, ошо жаназаларды окуган молдолор эле. Орустанган менен. Анан башка жок болчу. Жакшылыкка чакыруу такыркы адамдар болгон эмес бизде молдолор. Ошо жаназа эле окуйт. Тыюу салынган да, тыюу салынган Союзда камалчу. Ким эгерде балдарды же бирөөдү үйрөтүп койсо динге камалчу да. Түгүл орозо карматчу эмес. Орозо ооздук күч менен аштырып, катуу жанагындай воинственный атеизм дейт. Аябай агрессивдүү, катуу, таталдуу ушундай. Азыркы Кытайда камап атат го. Аты арабча болуп калса камап атат. Ал эмес бүт улуттук нерсе үчүн да камап атат да. Азыр дал ушундай болгон. Бизде да дал ушундай
улчул, туранчы, алашчы деп бір бүт қамай берген ат салған жаңағы Чыңгыз Айтматовтерді аталарын аттатып қой. Ошо сыяктуу тилине, өзүнүн салтына, динине ким эле кичине бир нерсе аракет кылса, ошонун баарын камай берчи, атканын ата берчи, ушундай болгон да. Ушундай заман болгон. Анан ошондон кийин эч ким калбай калды. Мындай медицина, мисалы, Кыргыздын элдик медицинабызды жок кылышты. Жок азыр. Буну аябай бир караңгылык деп, чынында элдик медицина күчтүү болгон, жакшы болчу. Аяктап Аябай көп нерсени аяктап. Азыркы медицина, жүрөк көтөргөн апаптагандардан баштап. азыркы медицина көп нерсени билбейт. Азыркы мисалы жана көз тий дегенди түшүнбөйт. Жана 5 чочуп кетти, жана жиркенгени дегенди түшүнбөйт. Бул медицинада жок. Чынында бар ал нерсе. Жанагы Белли бертик болду деген бар. мисалы жанагы төрөптү акушерлердикин жанагы эмесине чырмалып калды деп жана өзүнүн кан тамырына. Ошону такыр билбейт. Жанагы эме түйүлдүк башкача туруп калыпты дегенди биздин медицина азыр оңдой албайт мындай. Деген аны кармап өлүп коюшту да. Ал илгери ошону кармалап ордуна келтирчи, жакшынак Сырт менен ордуна келтирип коюшту. Кол менен эле, кол менен келтирип койчу. Анан баш кур менен баштарды теңдегендерин көрчү эле монтип. О, баштарды теңдейм. Андайды азыркы медицина билбейт. Мына мен мага бирөө келди, 20 күн жаттык, аны чыгарып берди. Эч нерсе диагноз кое албай койду дейт да. Анан мага келишти, ажеке сиздин тааныштарыңыз бар эле деп. Анан бир молдого алып бардым. Молдо келип реме менен сен айткандай алып башын 4-5 жолу силкип койду. Анан кийин басылып калды оору. Ошондой нерсени дагы андан башка Көп такый дегендер бар. азыр ракты. Ракты аяктыра албайт. Аябай кескилеп, органыңдын баарын кесип салат. Анан бүт денеңдин баарын химия кылып салат. Анда результат жок. 80%, 90% өлүп атат. Илгери жана уу коргош менен эле жакшынакай эле аяктырчу рактан. Аябай эффект чоң болгон да, эми мүмкүн жанагындай өтүп кеткендерин сактай албаган, бирок көпчүлүгүн аяктырып койчу ракты. Көп ооруларды, мисалы бизде азыр ысык суук дегенди биздин медицина такыр түшүнбөйт. Баарына эле бир жана диетаны берип атат. Анан карасаң баары эле жанагы күрүч, картошка, ошондой диета болот. Буякта адамдар буякта башкача болот, оорулар. Мүмкүн ага ысык тамак бериш керек. Же муздак кишиге ысык тамак, кишиге муздак тамак, андай биздин медицина билбейт аны. Мен сизге жана суроомдун төркүнү мындай болуп атат да. Сиз азыр Кыргызстанда дин Кудайга шүгүр болуп турган чак, ошондо дагы азыр дин менен жашай албай аткан көптөгөн бир туугандарыбыз бар да. Мен деле мисалга да амалдарга, намаздарга бекем эмес, Аллах Таала көрсөткөн, Аллах Тааланын айткан пайгамбарыбыз көрсөткөндөй кылып жашашыбыз керек экенин көп нерсени үйрөндүк. Бирок амал кыла албай жатабыз да. Мен сизге кызыкканым ошол сиз илим алдыңызбы же кандай кылдыңыз? Ошол кезде сиз мындайча айтканда жалгыз эле болгонсуз. Тем более КТРде дагы Коломто деген программаларды алып барат элеңиз. Атеисттер көп эле, өздөрү мусулман деп сезгенмен бир дагы мусулмандын жыты көрүнбөгөн, намазы жок, орозосу жок кыргыздардын арасында кантип ыйманыңызды сактап келдиңиз Өзбек Ажы Чотонов болуп ушул убакка чейин? Ошол мага аябай кызык. Азырго дават бар. Мурда кантип сактап келдиңиз? Амал кылдыңызбы? Жана сиз айта бердиңиз, ошондон балким сакталдыбы дейм. Мен жок, мен динге келгеним аябай кызык болду. Мен Болгарияда мен медицинада врач болчумун. Мен Болгарияда экскурсияга бардык да. Саякат. Анда ошол жерден калпагымды көрүп, түрктөр көчөнүн тиги башынан келип учурашат да. Кучактап, мусулмансың деп. Мен аябай сүйүндүм. Анан жанында врачка айттым. Сыймыктандыңыз. Жанындагы врачка айттым. Көрдүңбү кандай? Ой, араб тилин үйрөнөсүң. Менин оюмда мусулманчылык араб тили экен деп ойлогом да. Анан ал айтты, англисче үйрөнүш керек деп. Анан мен Москвадан бир словарь алып, 90-жылдарда
перестройкаға. Анан алып келдім үйге. Анан атама айттым, оқи албай жатам бұны дедім. Десем, оны Күрт молда білет деді. Анан Күрт молдаға бардық, анан Күрт молда, эмне кыласың балам деді. Анан мен айттым, ошо Болгарияда мени мусулмансың деп кучактап атышты дедим. Анан не дедің дейді. Анан о мусулманмын десем, балам антип айтпайт. Мусулмансың дегенде альхамдулилля мусулман деп айтыш керек дейді. Анан мен катуу уялдым да. Анткени мен Медюнустун молдоосу болчумун да. Мен жанагы бир казак айткандай силердей мушриктерге мен муфтий дегендей. Ошо мен молдоосу элем. Ошо жанагы бир нече сүрөдү билчим мен. Куран окуганды билчим да. Ошол вакытта. Бирок өзүмдү жакшынакай эле мусулман деп жүрсөм, көрсө жөнөкөй суроого жол бере албайт. Уят болду дейсиз. Анан айтты эме деп, сен билесиңби, мусулман киши кыз киши 9 жаштан, эркек киши 12 жаштан намаз окуш керек, орозо тутуш керек деп. Анан мен айттым, ой, мен 20 жыл кечирип калыптым деп. Анда үйрөтүңүз сен. Ал ошол жерден жазып берди. Анан мен ошо 1-2 сааттан баштадым намазды. Ошол тартибин үйрөнүп, жазып алып. 1-2 сааттан жаттап, анан намаз баштадым да. Анан ошондон кийин калтырган жокмун да. Бүт жаман нерсенин баары таштадым. Анан динди кандай кармаш керек болсо ошону кармандым. Анан түйүс кеттим да. Анан атам айтчы да, балам, сен таштап койсоң күнөөкөр болосуң деп. Мен айттым, ата, мен таштабайм муну. Көрсө бул парыз турбайбы? Анан ошон үчүн таштаган жокмун. Бекем турдум. Ал эмес кафедрада, башка жерлерде мага шарт жок да. Эшикке чыгарып туруп, ушу кафедранын ичинде окучумун да, даже профессор, доценттерге карабастан. Мен аябай кызыгып атам элестетип. Бекем. Алхамдулилла, анан көрсө ошо жанагындай аракет кылса болот экен, ар кандай шартта тутунса болот экен. Анан эми мен өзүм элдерди чакырып атсам, анан өзүм тутунбасам, өзүм ошо нерсени жазабасам, анан кантип чакырмак элем? Туура. Ошон үчүн бекем турдук, аткардык. Анан тескерисинче ошо көп кишиге үлгү болуп да жүрө артыман деп. Анан алхамдулилла ээрчиди. Жаамат топтоп баштапсыз. Эл өзгөрдү. Кудайга шүгүр. Бизде ошо КТРКнын телевидениянын орду аябай чоң эмеспи? Сиз ошол жерден ордун таап, ошол жерге кирип, Аллахтын каалоосу менен ошол жерден чоңдоп аткансыз. Ошондо биз айылда жүргөн жаш балдар элек. Биз бирок жанагы арасында ырсылар чыгырдачы ошолорду укчубуз да. Бирок сизде ошо кызыктуу боло турган эле. Анан кийин ошол биздин өзүңүздүн шакирттериңиздин арасынан жаштар сүйлөсүн деген программа менен дагы көп динди жеткирдиңиздер да. Эң Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Ассаламу алейкум, орозоңуздар кабыл болсун. Ажыке, сизге Аллах ыраазы болсун. Сиз союз тарагандан кийин дин үчүн алгачкылардан болуп эмгек кылдыңыз дейт. Чындап эле биз сиз менен устаз сыймыктанабыз. Бизде СМСтерди окуп берейин, окубасак артындагылар тура берет экен. Ажыке, көп кайрымдуулук иш кылдыңыз. Канча мечит салдыңыз, канча жесир аялдарга салып бердиңиз, үй салып бердиңиз дейт. Чындап эле Кыргызстанга да көп мечит курдуңуздар да. Анан бир жолу сапарда жүрүп Кошкордун бир айылында мечиттен жолугуштук эле. Мен жөн эле сапарда кирип калсам, сиздер ошо дасторкон жайып, ошол мечитке куруп, ошол мечиттерди иштерди кылып жүргөн экенсиздер да. Ошол боюнча айтып берсеңиз, дагы кылган иштериңиз боюнча. Мен 100ден ашык мечитти өз колум менен салдым да. 100ден ашык мечит, бир нече медресе, фаптарды өз колум менен салдым. Машалла. Анан бирок көп жакка жанагы далалат менен салдырттым. Анан себепкер да болгонуңуз бар. Анан азыр мына проекттер болот го, жанагы жесирлерге үй деген.
Бул менин проектим. Башынан аягына чейин мен биринчи үйлөрдүн баарын биринчи мен салып бердим, могу фондторго Машалла, Алла разы көргөзүп бердим. Анан өзүм өз колум менен 320 кишиге үй салып бердим. 320 өз колум менен. Анан бирок азыр бир 2000ге жакын киши үй алды ошо менин проект менен. 5-6 айыл салынды. Айыл. Ал да менин проектим болчу ошо. Анан чынында биз көп мактанган жокпуз. Чынында вагондор менен продукт алып келип аттык өз убагында. Вагондоп кийим кече, одеялдарды вагондоп алып келип аттык. Бир жолу бир келгенде 2 вагон финик алып келгенбиз. Финик? Финик курма. Ооба. Аравиядан 2 вагон курма алып келгенбиз. Шынчалык эми чоң. Анан бир бергенде мисалы 40 үйдүн базындагы продукттарды бир жолу бир бергенде эле. Бир жолу могу Горный Бадахшанга продукт алып бардык. Ошондо бир бергенде бир 42-3 комнаталык квартиранын акчасына. 40 үй, ошондо? 40 үй деп атасыз? 40 квартиранын базындагы 2-3 комнаталык. 2-3 комнаталык продуктаны бир тараткан. Машалла. Анан ушундай канча көмүрлөр тараттык, канча үйлөргө отопление киргиздик, сууларды чыгардык, кой тараттык, уй тараттык. Аябай көп тараттык. Миңдеген үйлөр тараттык, миңдеген койлор тараттык. Курбан айттарда, эмелерде миңдеген уйлар, койлорду союп эт тараттык. Канча продукттар тараттык, алхамдулилля. Аллах разы болсун. Алгачкылардан болуп, биринчилерден болуп. Азыр болсо Кудайга шүгүр болуп калды. Азыр көрүнбөй калды го дейм, сиздердин кылсаңыздар да азыр көбөйүшүп калдык, жамаат көбөйүшүп калды дегендей. Эми эң башкысы Аллах таалам көрүп турат. Көргөзгөн жокпуз. Аны биз мактанганды мактансак чынында кечке чейин мактана бербейбиз, айтмакпыз. Ооба, бирок алардын соогу дагы жок болуп кетет беле, азайып кетет беле кылган иштерин. Аны унчуккан жокпуз. Туура. Жазадык, бирок жол көргөздүк чынында. Алхамдулилля. Китептерди берди, китептер тараттык, кийимдер тараттык, миңдеген адамдарга. Дагы көп нерсени жаздык эми аны. Ооба.